Ассаламу алейкум, мекендештер, жердештер. Бүгін 2 сентябрь, Москва шары. Амина приложениясы бойынша. Мен таныштарыма чалып шықтым да. Таныштардың таныштарына чалдым. Алардың районында қандай болып атат депчи. Мынау нерсени ажырата билишибиз керек да. Көчөдө полицейский менен ОВМ МВД жаңа регистрация узатканы барабыз го. ОВМ МВД деген мурунку аталышы ФМС деп аталчу да. Федеральный миграционный служба деп. Азыр ОВМ МВД болуп калган. Отдел по вопросу миграции. Ошо аймактагы миграциянын мындай жүрүшүн карап турат да. А полиция ички тартипти сактайт. Вот. Азыр ошол тааныштарыма чалдым, ага чалдым, буга чалдым, 3-4 районго чалдым. Анан ошол райондогуларга чалып сурасам, мен билбейм, сен менин алдыман чыгып калсаң, сенден регистрацияны сурайм дейт. Аминаны биз билбейбиз дейт, бизге база бериле элек дейт. База бериле элек, кантип текшергенди, бизге инструкциясы бериле элек, аны билбейбиз дейт. Биз сурасак, азыр ошо тестовый кылып эксперимент жүргүзүп атышат деп койду көпчүлүгүчү. Канткен күндө да бул жактан биздин регистрациялар бүтүп атпайбы? Просрочный болуп кетет. 3 күндөн өтүп кеткен болсо реестрге түшүп калабыз, Вот ошондой жанакы 2006-жылы кабылган мыйзам менен ушул жылы май айында алган мыйзам бири-бирине мындай кайчылаш жерлери бар. Канткенченде дагы экөө мындай параллельно иштей берет экен. Себеп 1 сентябрдан баштап кимде ким сел-визита работа деп чийип келгендерге, работа деп ким чийип келсе, ошолорго Амина приглашение. Всё. А кимде ким сел-визитасы учеба окуганы келген болсо, лечение алганы, же гостиге частный деп чийип келсе, же транзит там бизнес кылам деп келеби, сел-визиттары бар да, ошо башка сел-визиттарды көрсөтүп келген болсо, ага ошо эски эреже боюнча эле 2006-жылы кабыл алынган 109 федеральный закон боюнча эле ошо бумажный видде регистрация жасала берет. Живой барып, же болбосо через госуслугу онлайн портал болуп жасала берет. То есть 18 жашка чыга электер дагы ошол мыйзам боюнча эле иштей берет. Бул кимде ким работа деп чийип келгендерге Амина приложениясы экен. Кече 1 сентябрь күнү ушундай ситуация болду. Обедке чейин жакшынакай эле иштешти. Мына Москвада 3-4 районунда ушундай нерсе катталды. Обедке чейин кадимкидей хозяин менен келгендерге продление кылып берип атты регистрацияларынчы. Обедтен кийин келгенден кийин, обедке чыгып келгенде силерге регистрация отмена многофункциональный миграционный центр деревня Сахарова баргыла, ошол жакта, ошол жакка баргыла деп, анча-мынчасына хозяин менен баргыла деп айтып коюптур. Вот ушундай кичине түшүнбөстүктөр. Мурунку голосовой сообщениемде айттым да, аябай %100 түшүнгүчөктү депчи. Ошол болуп атат да. Вот. Анан группага аябай көп окшош суроолор келди, ошолорду бириктирип, ошолорго жооп берип атам да. Анан так, кийинкиси азыр кимдер өтүш керек? Кимдер өтүш керек? Кимдин сел-визитасы работа деп келди. Анан регистрация жанакы квартирага кое албай калды дагы, анан хостелге койдургандар бар го, айрыкча убагында таба албай калып. Хостелге койдургандар срочно ойлонбостон Аминага илешип алыңыздар. Себеп дегенде, хостелдин регистрациясы көрсөтүлгөн убакытка чейин турбайт. Амина приложениясы действующий регистрация менен кабыл алат да. Действующий регистрацияңыз жок болсо кабыл албай коет. Вот ошол нерсеге попал болуп калбаш үчүн тезинен сиздики 3 айга деп жасап берип койду, декабрга чейин айырмасы жок. Сразу ошол эмеге өтүңүздөр. Аминага. Айрыкча хостелдегилерчи. Вот. Андан кийинкиси менин регистрациям 15 сентябрда бүтөт, 20 сентябрда бүтөт. Биз эмне кылабыз дейт алар. Алар эртеге барсын, билсин. Ким кайсыл жерде жашайт ОВМ МВД. Балким ал жакта дагы маалымат жетпей, жакшынакай продление кылып берип аткандар. Балким Аминага өт деп аткандар. Аны эч ким билбейт. Вот ошого жашаган жериңиздерге барыңыздар, билиңиздер, Аминаны скачать эт десе, айласыз, ошо Аминаны скачать этесиздер.
идентификациядан өтөсүздөр, жашаган адресиңизди жазасыздар, болду. Жанакы кийинки голосовой сообщенияда да картинкаларды жөнөтөм, сүрөттөрдү. Ошого дагы көңүл буруп коесуздар. Ошол жерде вы стали миграционный учет, многофункциональный миграционный центрге деп чыгып калат го. Ошондой жашыл галочка чыгып калган болсо, сразу жөнөңүздөр ошо ОВММдан запись алып коюңуздар дагы барып, эме аркасына штамп бастырасыздар. Жаңы 3 айыңыздар бүтүп аткан болсо, же 2-жылга продление кылайын деп аткан болсоңуздар, штамп бастырган аркасына барасыздар, сиздерге реквизит берет, госпошлина төлөйсүздөр. Вот, азыр ушундай тартип башталды. Так, да, Амина приложениясы өтө албай жатабыз, кантебиз дегендер аябай көп экен. Амина приложениясын иштебеген бирден бир себептери, эми аябай көп да себептер. Балким сүрөткө жакшы түшө албай жаткандырсыздар. Же болбосо телефонуңуздун камерасы качественный эмес. Же болбосо жаныңыздарда телефон түшүнгөндөр болсо, жанагы Android телефонго киргенде ошо настройкасынан кирип, приложение жагына кирип, ошо именно Аминаны таап, полный разрешение бериш керек. Геолокацияны жөнөткөнгө, микрофон, бардык жактан жанагы разрешить кылышыңыз керек да, всегда депчи. Ошол жактарына көңүл буруп, настройкаларына кириңиздер. Телефонду түшүнгөндөргө менин голосовой сообщениямды угушсаңыздар түшүнөт. Ошо настройкасына кирип, приложение деген жагына кирип, ошол жакта Аминаны таап, анан ошол жерде камера разрешено, геолокация разрешено, бардыгын разрешение бериш керек. По полному объему. При использовании деп андай нерселер эмес, всегда деген жерлери. Балким ошодон өтпөй аткандар. Причиналары аябай көп. Бир 3-4өсүн аныктадым, аны кийинки голосовой сообщенияда жөнөтөм, картинкасы менен. Кимде ким ушундай болуп чыккан болсо, туура өттү деген идентификациядан өтүп, многофункциональный миграционный центрге учетко турдуң, регистрацияга турдуң дегенди билдирет. Кимде ушундай болуп жашыл жанып калса. Кимде кимдики ушинтип турган болсо, сиздер качан скачать эттиңиздер, ошолго көңүл буруңуздар. Удалить этип, кайра баштан скачать этиңиздер. Анан жанакы бир 300 миңден ашык адам скачать эттиптир. Анан ушундай масса киргенге балким базасы жакшы иштебей жаткандар, сабыр кылып күтүп турасыздар. Ушу интернет кандай иштеп атат, VPN-иңиз ачыкпы, жабыкпы, ошолорго дагы көңүл буруңуздар. Макулбу? Өзүңүздүн телефонуңуздан көрүңүз, болбоду, удалить этиңиз, кайра жаныңызда ким, кызыңыздыкы барбы, ошонукунан өтүп көрүңүз. Жаныңызда кимдин телефону ошо Android болгон болсо, ошого скачать этип, ошодон идентификациядан өтүп көрүңүз. Өтөбү, өтпөйбү? Же анын телефонунда ушундай болуп атабы? Ошону байкаңыздар. Кимде кимдики сары жана ушундай кызыл болуп жанып кала турган болсо, ошо многофункциональный миграционный центр деревня Сахарова сөзсүз барыңыздар, убакытты өткөзбөй. Бүгүн болсо, эртеге болсо эртеге сразу. Анткени жанакы сиздин регистрацияңыз жакынкы күндө бүтүп аткан болсо, бүткөндөн уже реестрге түшүп каласыз. Реестрге түшсөң, билесиздер, баардык документтин ашмалтайы чыгып калат. Ассаламу алейкум, мекендештер, жердештер. Бүгүн 3-сентябрь. Жагдайга жараша көп нерселер аста секин өзгөрүлүп атат. Ошолордун бири бүгүн кечке маал саат 6-лардан кийин ошо эме мурун голосовой сообщение жөнөттүм эле тааныштарым бар эле деп. Ошолордун мага информация берди. Бүгүн саат 6-ларда уже жанакы Аминага катталып, кимде ким катталып, галочка коюлган болсо, уже регистрацияңыз базадан көрүнөт. Көчөдөн полицейский кармаса, Аминаңызды көрсөтсөңүз, карап, текшерип, паспортуңузду алып эле текшерет дагы. Аминадан өткөн болсоңуз, регистрацияңыз кадимкидей чыгат.
кече 1-2 сентябрь күндөрү жанагы Амина приложениясын көрсөткөндөр сен регистрацияң жок экен деп туруп штраф салып койгон учурлар да катталды эле. Мындан бул жакка буюрса уже жаңа Аминадан катталганыбыз уже жанакы полицейский токтоткондо уже чыга баштады. Бул жака жазып койдум. Учет иностранных граждан, участников эксперимента федеральный закон на 23 майда кабыл алынган 121 федеральный закон эмесин жазылып, прям регистрация кимде ким текшерткен болсо билет, ошол жака прям чыгып калды. Уже бүгүн саат 6-дан кийин. Вот, анан группага дагы деле аябай көп суроолор келип атат. Ошолордун эң эмеси, менин регистрациям бар дейт. Там апрелге чейин дейт, кимдир бирок жаңы жылга чейин. Бирок мен ал адресте жашабайм дейт. Ал адресте жашабайм. Мен азыр Аминага өтөйүнбү, өтпөй эле коеюнбу дейт. Эми ал нерсени өзүңүздөр чечесиздер. Если кимде ким жашаган жеринде регистрациясы коюлуп, ошол жерде жашаса, кааласа Аминага өтсүн, кааласа өтпөй эле койсун. Ошол регистрациясы бүткөн күнгө чейин жүрө берет. А берки жашаган жерин эмес, башка жака тааныштары аркылуу койдуруп алган регистрацияны эми аны өзүңүздөр чечесиздер. Если өзүңүздөргө уверен болуп, ошол регистрациянын бүткөн күнүнө чейин эч кимге тутулбайм, мисалы үчүн, если жаткан жериңизден башка бир квартирадан кармай турган болсо, сен бизге ложный информация берипсиң, жашаган жериңде регистрацияга турбапсың деп туруп, алгач 5000 штраф салат, кийинкисинде 7000 рубль штраф салат, кийинки 10 күндөн кийин дагы выявлять этилсе, ошентип 5 жылга депорт болосуз. Квартирабызды текшербейт, келбейт десеңиз, ошол регистрацияңыздар менен жүрө бересиздер. Анан жок, кокус текшерүү келип калбасын квартирага дей турган болсоңуздар, анда бүгүндөн калбай Аминаны скачать этип, ошол жашаган квартираңызды көрсөтөсүздөр. Көрсөтүү идентификациядан өтөсүздөр. Ошол Аминадан көрсөтүлгөн регистрацияңыздар уже базага түшөт. Анан дагы суроо келиптир. Мен регистрациям 15 сентябрь бүтүп атат. Уже 3-cü жылга продление кылышым керек эле депчи. Продление тапшырса, ушундай болуп отказ келиптир. И кимде ким ошол 1 сентябрга чейин узатып калган болсо, ошол регистрациясы менен жүрө берет. Эми 1 сентябрга чейин жөнөтүп калган болсо, порядка очередь обработка кылышат алар. Если бүгүн көргөн болсо, сиздерге жөн эле отказ кылып кое берет. Ошо Амина приложениясын скачать этип, же болбосо многофункциональный миграционный центр Сахарова бар депчи. Вот. Карап тезинен. Кээ мисалы үчүн ушундай сообщение мага бир 10 адамдан келди окшойт. 1-2 адамдыкы эле услуга оказана болду. Бүгүн 3 сентябрь болгонуна карабайчы, балким аларга Амина приложениясы жөнүндө маалымат жете элек, айтор белгисиз. Сентябрга чейин уже тапшырып калган экен, күтүп атышкан экен да. Уже 3 күн болду, 7 күн болду депчи. Вот, отказ келгендер сразу Амина приложениясын скачать этип, идентификациядан өтүп, жанакы сүрөт, QR коддорду. Анан 1 сентябрь өмүрүндө биринчи жолу келгендер болсо, сразу Сахарова жөнөсүн, ошол жакта турулап берет. Анан жанакы меники красный жанып калды, мындай болбой атат дегендер ошо Сахаровадан. Анан проверкада турат дегендер күтүңүздөр. Кече эле 300 миң адам скачать этилген болчу, бүгүн дагы 100 миң кошулуп калыптыр. Жанагы статистикасын карасаң, бүгүн 400 миңден ашык адам скачать этилиптир да, бул Амина приложениясынчы. Ушундай масса каттоо болуп атканда, балким алардан узбой болуп атканда. Вот, күтүп турасыздар. Так, анан дагы көп суроо келди, окшош суроолор да. Амина приложениясына мен өттүм дейт. Анан балдарым келген, бул жакта окуйт. Аларга кандай жасайм дейт. Аларга ошол 2006 жылы кабыл алынган 109 федеральный закон боюнча эле, эски эреже боюнча. Сиз бүт документиңизди копия кыласыз, балдарыңыздын копия кыласыз, по записи либо живой очередь. Эми ар райондо ОВМ МВД ар кандай иштейт. Жашаган жериңизде кандай талап болуп атат. Ошого карап, запись боюнча барып, кадимкидей бумажный регистрация жасатасыздар. Же болбосо онлайн тапшырасыздар болот. Жаш жетеликтер. Бул Амина приложениясы кимде ким иштөө максатында келгендерге гана. Түшүндүрө алдым окшойт.
Вот. Анан группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Пока бүгүнкүгө ушундай жаңылык 3-сентябрь. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз кабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.